Араванскийде жайгашкан гүл сатуучу дүкөндөргө жарандар гүл алуу үчүн келип, унаа тыгыны пайда болуп жатат. Бул жагдайларды азайтуу үчүн Ош улуттук драма театрынын жанына гүл сатуучу заманбап күркөлөр курулду. Учурдан пайдаланып, Араванскийде гүл сатуучуларды ошол жактарга көчүүнү сунуштайт элем. Бул иштердин тез арада ишке ашуусунун көзөмөлдөө боюнча Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын иш алып баруусу зарыл. Кадырлуу коноктор жана өнөктөштөр, бүгүнкү күнү курулуш жаатындагы инфраструктуранын оңдоо тармагындагы жана башка багыттагы ишке ашкан жана учурда аткарылып жаткан келечектүү иш-аракеттерибиз бир топ социалдык маселелердин чечилишине, жашоочулардын маданий, руханий талаптарын канааттандырууга, экономикалык жактан элдин жашоосунун сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт деп ишенем. Ушул жерде катышып отурган социалдык түйүндөрдөн уккан шаарыбыздын ар тараптуу өнүгүшүнө көңүл кош карабаган бардык шаар тургундарын, ишкерлерди, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн жана мамлекеттик муниципалдык мекемелердин жетекчилерин, мекенчил жарандарды өздөрүнүн бизнес жумуш объекттеринде имараттарды, жер участокторун көрктөндүрүү өзгөчө дизайн, көп жумуш орну менен тейлөөнүн заманбап үлгүлөрүн өздөштүрүп, кайра жаңылоого изденүүгө чакырып кетет элем. Дүйнөгө аты чыккан эң байыркы жана тарыхый, маданий жактан баалуу Ош шаарыбызды заманбап имарат, заманбап жасалган, мыкты профессионал тейлөө менен камсыздоо ар бирибиздин ата мекен алдындагы милдетибиз деп эсептейм. Келечектеги муун бизден сураса, уялбай өткөрүп бере турган көп жылдык маанилүү долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек. Бүгүнкү семинар эл көптөн күткөн тарыхый иш-аракеттер баштала турган аянтча болот деп ишенем. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды Ош шаарынын ар тараптуу өсүшүнө салымыңыздарды кошууга чакыруу менен шаар жашоочуларынын атынан дагы бир жолу терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер менен биргеликте баштаган бүгүнкү демилге жемиштүү жана түбөлүктүү болсун. Баарыңыздарга ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Анан урматтуу семинардын катышуучулары, бул жерде мына укук коргоо органдары да келди. Анан тиешелүү мамлекеттик органдар, биздин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, жетекчилери отурат, ишкерлер отурасыңыздар. Анан кандай ойлору болсо, шаарды кандай өнүктүрөбүз, архитектуранын жетекчилери отурат, вице-мэрлер отурат, шаардык кеңештин төрагасы отурат, депутаттар отурат, баардыгын ачык айкын айтып, анан биз бул семинарды мына күз айларында өткөзөбүз. Ошо эгер бир ишканасынын ачылышын ошол жерде жасап, жеринде баардыгын көрсөтөлү дедик эле, бирок эми бүгүн мындай мезгил болуп калды, суук болуп анан сиздерди кыйнабайлы деп. Бирок мен азыр ушул жерде дагы айтар элем, мына вице-мэрлер отурат, биздин бөлүм башчылар, калган бул семинарга катышпай калган ар бир ишкерлерди дагы өзүнчө да улантып, бир жаңы жылга чейин 2-3 жолу келип баардыгын көрсөтүш керек. Тизмелеп, мына бүгүнкү семинарга катышпай калгандарды ошо жерине автобус менен алып барып көрсөтүп, кеп биз бул жерде бирөөнү мактап, же бирөөнү мындай кейли деген максат эмес. Баягы жакшы нерсени көрсөтүп, ошодон үлгү алууда, анан ар бир адам мына өзүбүздүн иштеген жерибизди оңдоп туруштуруп